Жергиликтүү бийликтин небелер менен сүйлөшкөндө булар 31 августка бүтүрүп бере аласыңарбы дегендей талап коюп атат. Биз ошого аракет кылабыз. Жакшы. Эки жылдан бeri күтүп отурдук. 2 жылдан бeri себеби 1 жыл 8 ай булардын долбоорду даярдоо ушундай мөөнөттөрү бар экен. Ар сүйгү тарабынан. Азыр ошолор баардыгы келип, азыр мындан сырткары биздин Баткен шаарында мектептер башталат. Ар сүйгү тарабынан булардын дагы азыр тендерге берилип, Жомарт мектебинин 225 орундуу немеси корпусу бул уже тендерден утуп, ошол кура турган подрядчик аныкталып бүткөн. Андан сырткары аэропорт участкасындагы мектебибиз, анан Кызыл жол участогундагы мектептерибиз, андан сырткары биздин мына Бакайтадагы бала бакчабыз. Ушулар баардыгы быйыл баардыгы тендерге берилип, куруу жумуштары башталат. Бизде ошондой флагштокто 35 метрди Түркиядан алып келели деп атабыз. Бул автоматический система болот. Оцинкованный темир менен 35 метр чыгат да сырттан пульт менен желек ылыйга түшүп неме кылып турулду. Регулировка болуп турат. Буюлса жашыл дарактарды эгебиз. Брусчаткалар, амфитеатр болот, площадкалар. Балдар үчүн Марстан Мирч айтып кеткендей, бүгүн Кыргызстанда бир Бишкекте скейт парк бар, жакшы балдар ойногон. Ошто курулуп атат. Үчүнчүсү буюрса Баткенде болот. Скейт паркты дагы биз өзгөчө маани берип атышат, баарыбыз буюрса түрктөрдүн технологиясы менен жакшылап куруп беребиз Баткенди. Эми сиздерден сураныч, бир гана сапатты жакшылап карап бериңиз. Бир жылга бир 20 жыл иштегендей болсун. Анан жакшылап мэрияга өткөрүп берсек, мэрия дальше эксплуатациясын карайт деп Буюрса булар баары бизге жоопкерчилик. Эми приблизительно срокторду кандай болуп калат сиздердики? Негизи проект иштелип чыккан боюнча өзүнүн графиги боюнча 1 жылдык срогубуз бар, бирок жергиликтүү бийликтин небелер менен сүйлөшкөндө булар 31 августка бүтүрүп бере аласыңарбы дегендей талап коюп атат. Биз ошого аракет кылабыз. Жакшы.